지금 Мугалимдердин күнү экен бүгүн деп бир профессор мага бир жаккан бир профессорго бир штук мындай гүл алып баргам да. Бир гүл алып барып берсем албай койгон. Бизде болбойт депчи. Корейчтердин ушунчалык тез өнүккөнү кызык болду мага. Кантип эле 70-жылдары эч нерсе жок мамлекет 30 жылдын 30-40 жылдын аралыгында эле ушундай даражага чыгып кетти депчи. Ошол тил үйрөнүп атып эле, анан кийин корейцтерге өзүбүз аралашып эле анан көнүп кеткенбиз. Самолеттер учпайт, эч жерде жумуш болбойт. Гаилар чыгып көчөгө баягы кеч калган окуучуларды экзаменге ташташат. Өзүм тандадым Кореяны. Мени эч ким бар деп эч ким мени зордогон жок. Ошого кандай кыйын болсо деле мен баягы ыйлабашым керек деген ой менен жүргөн үчүнбү? Биз ушундай обзор кылып көп жүргөнүбүз үчүн корейчтер менен көп тааныш болуп калабыз. Анан кийин булар жаңы алган варианттарын бизге да жөнөтүп турушат. Ушул варианттар бар. Экспорт кыласыңарбы депчи. Аты жөнүм Айдана Жумагулова. Кыргызстанда Аксыдан болом. Кореяга келгениме быйыл 9 жыл болду. 2015-жылы келгем. Мен 11-классты бүтүп атканда менин бир тууган акем Кореяда болчу. Анан ал Кореяга окууга келе алсаң жардам берем деп айтып, анан бир айдын ичинде эле оюмду өзгөртүп, анан кийин Кореяны тандап Кореяга келип калдым. Буга чейин деле Европа же башка мамлекетте ойлонуп көргөн эмесмин. Ошол биринчи эле ойго келген мамлекет Корея болгон. Азыр Кореяда Чоннам улуттук университетинде окуйм, Гвангжу деген шаарында. Кайсы тармакта? Азыркы учурда магистратура ошол социология, глобал диаспора тармагында окуп атам. Билим берүү тармагында кандай айырмачылык же өзгөчөлүктөр бар? Мен Кыргызстанда университетте окуп көрбөгөнүм үчүн салыштыра албайм. Негизи аябай эле чоң айырмачылыктар болсо керек. Бул жакта корейлер билимге аябай көп басым жасашат. Окууда кандай кыйынчылыктар болду? Эң эле башында деген ошол тил го дейм. Тилди үйрөнүп жатканда, андан кийин мен башында келгенде биринчи тилди үйрөнгөм, корей тилин 0дон баштап. Андан кийин университетке тапшыргам, бирок ошондо деле бир аз жетишсиз болгон менин алган билимим. Ошол тил тарабынан бир аз кыйналгам. Тилди канча окудуңуз? Тилди 1,5-2 жыл окудум. Бул жакта окууда экзамендерди акча менен бүтүрүү деген нерсе байкадыңызбы? Коррупция барбы бул жакта? Университеттерде андай коррупция деген бул жакта такыр жок. Андай коррупцияны мен көргөн да жокмун, жок андай жок. Мен жаңы университетке тапшырып, анан бул жакта майда мугалимдердин күнү болот. Анан ошол учурда мугалимдердин күнү экен бүгүн деп бир профессор мага бир жаккан бир профессорго бир штук мындай гүл алып баргам да. Бир гүл алып барып берсем албай койгон. Бизде болбойт депчи. Мен ала албайм буну. Рахмат, сен мени жакшы көрүп берип атасың. Бирок кийинкиде мындай кылбай эле кой деп айтканда. Андан кийин буларда коррупция эмес, гүлдү дагы албаган кайдагы коррупция деп ойлоп калгам. Салам достор. Менин атым Мыктыбек Өмүрсултан. Мен Оштон болом. Оштун Жапалак айынан болом. Азыр 22 жаштамын. Кореяга келгениме 3 жылга жакын болуп калды. Биринчи башында карантин бүткөндөн кийин 2022 31 апрель күнү келгенбиз. Ошол акам айтып койгон. Бир досум учебный центр ачты 2018-жылы. Атам айткан экен. Барып окусуң депчи. Мен ага чейин эле кызыгып жүргөм корейский тилге. Кичинебизде эжем экөөбүз
Драма көп көрөт болчу. Драмаларды көрүп отура берет элек. Видеолор менен чыгычу. Ошого драмаларды көрүп, Кимина, Чумуңторду баарын көрүп келебиз. Анан корейцтердин ушунчалык тез өнүккөнү кызык болду мага. Кантип эле 70-жылдар эч нерсе жок мамлекет 30-40 жылдын аралыгында эле ушундай даражага чыгып кетти депчи. Анан Кореяга барып, ошол жер менен техниканы үйрөнүп, Кыргызстанга келип бир чоң бизнес кылам деген ой менен келгем Кореяга. Кыргызстанда кайсы тармакта окучу элең? Кыргызстанда 9-классты бүтүп эле мен колледжге тапшырганмын Кыргызстанда. Специалист боюнча электрогазосварщик болчу. Ал жерде 2 жыл бүткөндөн кийин Кореяга окууга тапшырып келдим да. Азыркы учурда туризм боюнча окуп атам. Корейцтердин эң көп хоббисинин эң көп жанагы көп адамдар хобби катары тыңсанды кылышат да. Тыңсан бул тоого чыгуу. Мындайча айтканда корейцтерге Кыргызстан жетпей атат дегендей да. Кореяда тоолор биздин адырда эле дарактар өсүп калгандай элестетсе болот да, Кореянын тоосунчу. Ошон үчүн биздин тоолорду көрсө экен деген азыр ошондой ниеттерим бар. Корейцтерди алып барып, тоолорду көргөзүп, Кыргызстандын коозун көргөзөм деген ниеттерим бар. Анан бияктын окуу системасы боюнча айтып берсең, биякта Кыргызстанда да окуп көрдүң да, анан бияктагы айырмачылыктары. Айырмачылыктары бул жерде Кыргызстанда дагы студент аракет кылыш керек. Бирок бул жерде 100% студент өзү кылат да, бардыгынчы. Ушунча 30 хакчом дейт. Бир хаккиге 30 хакчом. Ошол хакчомду өзүң толтурушуң керек да. Анан мына күн мына сабакты окушуң керек, мынаны кылышың керек деп айтпайт. Өзүң билип эле 4 жылга 70 хакчом, 80 хакчом деп коет. Өзүң тандап предметтерди окуй бересиң. Жумасына кааласаң 2 күн, кааласаң 3 күн. Өзүң тандап. Туура келип калса 1 күн кыласаң да болот. 4 ай окуп, 2 ай дем алышат. Кореяда ошо бизде ОРТ сыяктуу экзамен болот. Ошол күнү самолеттор да жылбайт, учпайт. Эч жерде жумуш болбойт. Гаилар чыгып көчөгө кеч калган окуучуларды экзаменге ташышат. Ата-энелери дагы бүт баары келип, балдардын тамактарын даярлап, күтүп отурушат ошол жердечи. Ага даярданганда булар чуңаккө деп коет, уже башталгыч средний класс. Средний класстан баштап эле даярданып башташат. Уже алар ошо средний класста кайсын окуйт, каякта болот, ошону мындай пландап коюшат да, заранее. Эрте эле тандайт. Эрте эле тандап коюшат да, анан чуңаккөдөн баштап уже даярданып башташат. Эрте менен окууга барса, түштөн кийин уже курстарга. Өзүнүн специалистине карапчы. Мен өзүм көргөнмүн. Түштөн кийин саат 3-4-төрдө мектептен чыгып, кечки саат 12-1ге чейин курста отургандардычы. Даже курс бүтсө дагы чыгып алып, атайы бул жерде Досогуан деген жерлер бар, мамлекет өзү куруп берген. Ошол жерлерге кирип алып, бесплатный китептери бар. Кирип ошол жерде өздөрү мындай окушат, өз алдынча окушат. Башында ошол бакалаврга тапшырган болчумун. Бакалаврга кеч калып калгандыктан языкойго өттүм. Языкойдо 6 ай бесплатно окудум. Кийин 6 айды контрактын төлөп окуп, башында тегуа келгем, Көңүлдү 6 ай бүткөндөн кийин, 1 жылдан кийин бул жерде Пештоктогу тапшырдым колледжге. Азыр ошол акыркы семестрим. 2 айдан кийин бул жерде бүтөмүн. Ташка кандай пландар болот? Азыр
эки университет вариант болуп атат. Ушул университетте калсам же дагы IGDQ деген университет бар. Кореяда топ 20-га кирет. Ошол университетке тапшырсамбы деп ойлоп атам. Кореяда колледждердин жана университеттердин контракттары 10 менен айтканда 3 миллиондон өйдө. 3 миллиондон башталат. Жанагындай Чатоңча Хакка бар. Механиктердики. Алардыкы уже 4,5 миллион, 5 миллион болуп кетет. Себеби ошол специалисттерге требование көп да Кореяда. Бүтсө заводдорго кирсе болот. Жумуштай алар. Жумуш даяр десе болот. Мен таң калган нерселер көп болгон аябай эле. Себеби бул жакта баары бир биз менен салыштырмалуу тили дагы башка, эли дагы башка дегендей. Булардын тазалыгына, көчөлөрүнүн ошого таң калгам. Анан элдердин сылыктыгына таң калгам. Дагы эмнесине, бардыгына, тамак ашына, булардын маданиятына ар бири эле мен үчүн таң калыштуу болгон. Кореянын культурасын алып карасак, эң эле буларда баягы учурашуусу эле бизден айырмаланат. Бизде баягы кол сунуп учурашсак, буларда ийилип учурашыпчы. Ошонусу бар. Андан кийин бардыгына сылык мамиле кылышат, баягы сиз деп сүйлөшүпчү. Өзүңдөн 1 жаш болсоң дагы сиз деген, анан кичүү болсо дагы баягы башында сиз дешеби, кыза ушундайлар бар. Учурашып алган моменттер болгон. Кол сунуп, ооба, кол сунуп, башында биз деле кол сунуп эле учурашса керек деп эле ушунтчубуз. Анан кийин баягы корейский үйрөнүп атканда айтышчу, Кореяда ушинтип бизде ийилип учурашат деп. Анан ошол тил үйрөнүп атып эле, анан кийин корейцтерге өзүбүз аралашып эле анан көнүп кеткенбиз. Ооба, булар аябай түшүнүктүү эл келет. Туура эмес сүйлөсөң деле же кээ биринде баягы улуу адамга баягы сенсиреп сүйлөп алган учурлар дагы болот. Анан ал учурларда деле мындай түз кабыл алышат. Себеби биздин Корея эмес, башка чет элдин адамдары экенибизди билип туура кабыл алышат. Ошондой учурлар көп болгон. Мен деле билбей эле кээде профессорлорго баягы сен деп сүйлөп алган учурлар көп болгон. Ушул зданияда окуйбуз, сабак угабыз ушул жерде. Анан жанындагы зданияда биз отурган ошол лабораториябыз бар. Азыр ошону сиздерге көрсөтөм. Бир бөлмөдө 10 студент отурабыз. Ар бирибиздин өзүбүздүн ошол отургучубуз, компьютерлер өзүнчө бөлүнгөн. Эртең менен саат 9-дан баштап кечке 5-6-га чейин отурабыз. Бул здание. Мисалы үчүн мен айтсам, мугалим мындай кылып атат деп, бир кофе алды депчи. Ошол үчүн дагы мугалимди жумуштан кетирип берет. Бир кофе алганы үчүн. Если мен айтсам. Мен эмес, башка бирөөлөр деле. Былтыр жанагындай сурамжылоо кылган университетте минустар эмне депчи. Ошол учурда көпчүлүк студенттер
лифт жок деп айтышкан экен. Башында бул лифт жок болчу. Быйыл ушинтип лифт салып коюшту. Кореяда ар бир адамдын линиясын сыйлашат да. Ар бир адамдын сөзүн угушат. Кечке иштеп 5 саат. 12-1 чейин иштейбиз да. Үйгө келип жаткыча энергия 2 болот. Кайра эле 6-да туруп сабакка келебиз да. Ошо мен обедте 1 саат перемена берет. Обедте. Ошондо келип уктайбыз. Көпчүлүгү сурап берет. Ал жакка барсак жанагындай дин жөнүндө мындай бир нерселерди үйрөтүп, динди тартышат депчи. Ооба тартат, бирок адамдын өзүнүн да ал жака өтүп кетти, өтүп кетпешчи. Агитация кылгандар бар. Агитация кылган учурда өтпөгөн адамдар ошол учурда деле өтпөйт. Өтөм деген адамдар ага чейин эле өтүп кете берет да. Себеби Кореяда андай адамдар көп. Кетип атсаң жолдо эле агитация кылгандар бар да. Бул университеттин корпусунда өзүнүн бизнеси болуп жатпайбы? Ошон үчүн студенттерге атай ошол. Ошо өзүнүн Көний жомдон стипендиясы бар экен. Ушул да жакшы нерсе экен деп койдум. Университеттер мисалы үчүн бизде деле столовойлор бар го. Ошол жерлер өзүнүн мындай канча процент студенттерге берип турса. Студенттерге салым кылышы. Жерде компьютерлер иштеп берсе болот. Тамактанасыңарбы? Ушул жерде отуруп тапшырмаларды аткарып, көпе алып келип ичсе болот. Мынча жанагындай группага келип, бир нерсе даярдайсыз, мынча кылып. Закрыт экен, бактары. Сабакка даярданган жакшы жер экен деп атасыз. Тынч. Токтоп атат элдер. Бизге окшогон бир адам да. Кореяда ошо бүтүрүш үчүн окууну волонтерство да керек болот да. Волонтерствода университетте өздөрү берет экен 2 вариант. Бирөөсү кан тапшырган, бирөөсү болсо волонтерство. Мындай. Мен ошо волонтерствону тандаган болчумун. Жумасына 2 сааттан ушул университеттин айланасын тазалап, чогуу отуруп, мындай сабак өтүп, корейский маданиятын үйрөнүп. Ушуну турабыз. 12 саат деди. 12 саат болсо ошо волонтерствону да бүтүрүп берет. Ошо менен бүтүрсө болот окууну. Волонтерство кылыш керекчи. Каныңды бериш керек экен. Мен берейин десем өзүм арбайып турам. Жыгылып калбайын деп волонтерство болмойдуму? Адам көрө времяны берейин деп. Мына жерде турган студенттер бүт баары марш күтүп турушат да. Бир катар болуп тизилип тургандарчы. Булар эч ким келип бир катар тур, мына жерге тур дебейт. Өздөрү эле келип, ушинтип бир катар тура беришет. Бул мен билишим боюнча Япония, Кытайда да ушундай да. Өздөрү эле келип метрого чыкканда же башка жерде деле өчүрүп коюп кеткенде өздөрү билип эле бир катар болуп тура алышат. Мигранттарга болгон мамилеси менен бизге болгон мамилеси башкача болсо керек. Себеби биз бул жакта студенттер менен эле аралашып жүрөбүз. Ал эми жумушка келгендер болсо, жумушта эми иштеп атып ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн да, мүмкүн
баягы аларды теңине албай же болгон учурлар болот деп уккам. Бирок менде андай болгон эмес. Көп деле кыйынчылыктар болгон эмес. Бардыгы азырынча бардыгы ойдогудай. Кээде болот, окуудан кыйналган учурларыбыз болот, ошо стресс болуп, анан ал деле бирок убактылуу эле, бат эле өтүп кетет. Анан азырынча аябай эле кыйынчылыкка туш боло элекмин. Азырынча ойдогудай баары жакшы. Ооба, сагынган учурлар болду, сагынып, үйдөгүлөрдү сагынып, Кыргызстанды сагынып, кетким келген учурлар болду деп деле айтсам болот, жаңы келгенде. Бирок мен деген бул жакка келип атканда өзүм тандадым Кореяны. Мени эч ким бар деп эч ким мени зордогон жок. Ошого кандай кыйын болсо деле мен баягы ыйлап ашым керек деген ой менен жүргөн үчүнбү, көп деле андай сезимди сезбедим деле окшойт. Кийин уже көнүп кеттим Кореянын жашоосуна, бул жактагы жашоо турмушка көнүп кетип, азыр кээде болот, кээде сагынган учурлар болот. Университетте стипендия алып окуйм. Магистратура биздин факультетте корейский вон менен 1 миллион 100 берет. Аны бир $1000 деп эсептесек болот. Ошол контрагыбызды эгер балыбыз жогору болсо, контрагыбыз төлөбөйбүз. Анан кээде контракт төлөй турган учур болуп калганда, эгер ушул бүт университетте болгон конференцияларга же бир кандайдыр бир фестивалдарга активный катышсаң, анан ошолорго дагы карап бал берет. Анан жылдын башталышында сен канчалык баягы аракетиңе ошол карап, анан кийин бизге ай сайын стипендиядан дагы бөлөк ошол кээде $2000, кээде $3000 берет. Анан жеткиликтүү эле болот. Жашаган жерим $200, ошол бир комната студенттерге ылайыкталган. Окуудан сырткары ооба кээде болот. Көбүнчө ошол бул жака кыргыздар келип калган учурда ошол котормочу болуп, же болбосо бул биздин шаарда бир Азия маданият центри бар. Ошол жерден жандай жазуу түрүндө переводдорду кылып бер деп кээде болот алар. Бул жака келгени каалагандарга менин кеңешим биринчиден тил билиш керек деп ойлойм. Корейскийди аз да болсо үйрөнүп келиш керек. Себеби бул жакта башында эгер тил билбесең кыйыныраак болот. Мен Кореяда жүргөнүмө 9 жыл болду. Анан кийин окуумду бүтүп Кыргызстанга кетем деген азырынча оюм жок. Эми Кореяда деле опыт алып, бул жакта дагы мүмкүн өзүм көздөгөн бир максатка жетип, иштеп көрө турган оюм бар. Андан кийин бирок Кыргызстанга деле максатым бар, кийинчерээк бирок кетүү. Кореяда минусуна караганда плюс жактары көп болсо керек. Анткени бул жакта жашоо шарты ыңгайлуу, транспорт, интернет дегендей баары жакшы. Анан минус жактарынан айтсак, көбүнчө тамак аштарынан бир аз кыйналган учурлар болот. Андан бөлөк башкасы баардыгы жакшы. Ошон үчүн Кореяга келем деген студенттер эч нерсени ойлонбой аракет кылып келе бериңиздер. Бош убактымда Кореяда машиналарга обзор кылып беребиз. Биз студенттер тилди жакшы билип, анан Кореяда жанагындай теңир жүрө алганыбыз үчүн, свободный время болгон үчүн көбүнчө көпчүлүк балдар ушундай жумуштарды кылышат. Машина обзор кылышат.
машина абзарлағанға $100 если Кыргызстанга салып бер дешсе, ушунда $500. Башында эле айта кетейин. Бул жерде ушул Кореядагы эң чоң birleşik центр ушул жер. Кореядагы машиналардын 60-70% мына ушул шаарда да. Мен өзүм ушул шаарда жашайм. Азыр клиенттин бир машинасын көргөнгө келгенбиз. Ошону абзарлап көргөзүп берем. Кээде мындай жакшы варианттар чыгып калат да. Ошол учурда Кореяда ким биринчи броң кылса, ошол алып кетет да. Мисалы үчүн корейстер келип $50 таштасаң дагы, корейстер башка адамдар сатпайт. Бирок кылып коет. Биздикин эле жанагындай кичине кошуп берем десе, берип андай нерсе жок да буларда. Брон болду. Бүттү. Сөзүнө бекем турат экен. Ошол жактары жакшы. Корейстер респект. Чалышат, чалышында машиналар бар, көрүп бере аласың дейт, сразу эле келип көрүп беребиз. Бул жерде жанагындай биз сүйлөшүп, жеп койду андай нерселер болбойт. Сайттан өздөрү карашат, өздөрү карап бизге рейкинг жөнөтөт, ссылкасын. Биз барып жана жашап беребиз. 진짜 바라네. 잠시만요. 사장님이랑 연락했어요. 몇 번이죠? 이거 0866이에요. 08? 0808 네. 6이에요. 스포티지예요? 네, 맛있어요. 여기 연락처 폰 넘버 이렇게 주소로 나와요. 아이디 카드. AR에서 돌아보시면 되거든요. 전화 1800번에 아이디 카드는 혹시 네, 아직까지. 잠시만요. 5분에서 몇 분 정도 끓이될 거거든요. 알고 계신다는 거죠? 여기 2층에 그 뒤에 돌아서 네, 차는 알고 있어요. 어디 위치 알고 네. 있어요? 여기 돌아서 가시면 되거든요. 티는 안에 있어요. 키는 잠시만요. 네. машинаны көбүнчө сайттардан карашат адамдар. Анан биз ушундай абзар кылып көп жүргөнүбүз үчүн корейстер менен көп тааныш болуп калабыз да. Анан кийин булар жаңы алган варианттарын бизге да жөнөтүп беришет. Ушул варианттар бар. Экспорт кыласыңарбы депчи. Кээде арзан варианттар чыгып калса, сразу жайып таштап броң кылып коет. Азыр ушул машинаны текшергенге келдик. Биринчи келгенде машинанын негизи сайтта айтылат. Мына жерде сайтта да көргөнсүңүз.
Корейстердин сайтында мына Соңның чоңгом дегенге киребиз. Бул жерде мына машина чистый. Таза. Бул жакта машинанын ремонтуна канча акча келди? Ошолордон бери көрсө болот. Биз бир гана Кыргызстан эмес, Азербайжан, Тажикстанга да машина жөнөтөбүз. Ошон үчүн азыр бул машина Азербайжанга. 2016 Кыргызстанга 2018'de мөйдөсү кирет. Бул жакта айтып коет, кайсыл жери замин болгон, кайсыл жери замина болгон эмес. Же болбосо таза болсо мына ушундай болуп, эч жерине мына белги койбойт да. Бирок ошол нерсе дагы по-любому келип текшеребиз. Машинанын ачканда болттарын карайбыз. Болттар буралганбы, буралган эмеспи? Бүт барлык болттарын. Эшиктерин ачып, бул жактары да карасак, болттары буралган эмес. Бул жактары да машинанын мындай өзүнүн меткалары да болот. Завод түшкөн. Ошолордон да билсе болот, если авария болуп болбогонун. Анан мына ушундай жерлерде авария болгон машинада мындай стиктер чоңоюп кетет. Стиктер чоңоюп кетет, же мындай тегиз эмес. Азмат разница берип коет. Бул жерлерде да мына болттары. Стоптору. Мен сөзсүз түрдө мынаны ачып туруп, бул жерде азыр бул жерге көрүнбөшү мүмкүн. Казанды да сөзсүз текшеребиз. Арттан удар болгонбу, болгон эмеспи? Мына ушундай таш номерлер болот. Бул машинанын крышасын текшеребиз. Жүз 18, 139 euro жатат. Эми бул жакта 314, 278. Булар освежонка, легкий краска болот. А мына жактары уже шпаклевка. На 470 булар уже шпаклевка болот. 625. Мотордун иштешин сөзсүз түрдө клиентке отдельно бир видео кылып көрсөтөбүз. Элдилерден да помощь тартып, Салам достор, биздин каналга кош келдиңер. Эгер бул чыгарылыш жаккан болсо, подписка, лайк, комментарий жазып колдоо көргөзүп кетиңиздер. Алдыда дагы Кореядагы кыргыздар тууралуу кызыктуу чыгарылыштар болот. Ошондой эле Кыргызстандан Кореяга окууга же болбосо жумушка келе тургандарга дагы пайдалуу болот деп ойлойм. Буйруза кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө. Ойлоногончо ушулчун кетсе болот да, Неге Корея? Неге Корея? Мен ойлонбогон экенмин, азыр коюп тур. Баштайм.
네. 까매.